Бул ишмердүүлүктү тандаганымдын себеби кыргыздар айтты керектүү деңгээлде майрамдабайт экенбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям негизи бизге айтты майрам кылып калтырып кеткен. Эки айтты тең. Биз болсо муну түлөө сыяктуу, бир Куран окутуу сыяктуу өткөрүп атабыз. Болгону бир кой соебуз, ашып кетсе кайрымдуулук кылабыз, Куран окуп эле коебуз. Калган башка эч нерсе кылбайт экенбиз. Негизинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жетим жесир балдарды мойнуна көтөрүп алып ойнотуп майрамдаткан күндөр болгон. Ошон үчүн биз да кыргыздар майрамдык, чыныгы майрамдык деңгээлге жеткирсин деп ушул ишти баштадым. Менин байкем бир күн мага айтты. Кызым менен сүйлөшүп атып сурадым дейт. Жаңы жылды эрлер кандай майрамдайт деп. Кызым айтты, ёлка жасайт, үйүн кооздойт, татынакай кийинип алышып, аябай шаңдуу майрамдашат. Анан Аяз ата келет, бизге белек берет деп айтты. Биз айтты, кандай майрамдайбыз десем, биз Куран окуйбуз, кой соебуз жана тамак бышырып ичебиз деп айтты. Ошол байкемдин сөзү мага аябай таасир этти. Ошол күндөн баштап мен ойлонуп тынчым кетип баштады. Чындыгында биз майрамдык деңгээлде өткөрбөйт экенбиз. Анан биздин келечегибиз, балдарыбыз чынында айтты кандай майрам экенин билбей калышабы. Чындыгында эле балдарыбыз айтты майрамдабай калабы деген ой мени кыйнады. Себеби өзүмдө дагы балам бар. Эртең ал дагы жаңы жылды жактырып, айтты жактырбай турса, абалыбыз кандай болот? Динибизде сен кайсы коомду жактырсаң, ошол коом менен чогуу тирилесиң акыретте дейт. Биз жаңы жылды жактырып, айтты жактырбасак, анда кыяматта акыбалыбыз кандай болот? Ошон үчүн дагы биздин келечегибиз болгон балдарыбыз туура тарбия алсын үчүн, айтты керектүү деңгээлде майрамдасын үчүн ушул жумушту баштадым. Азыркы учурда эң негизги продукциям бул айт маарек болсун деген кыргызча жазылган флажоктор. Мен ушуга басым жасадым, себеби башка мамлекеттерде, башка өлкөлөрдө өз тилинде жазылып чыгып жатат. Тилекке каршы бизде майрамдабаганы аз келгенсип, мындай нерселер дагы жок экен. Биз кыргыз болгондон кийин өз тилибизди баркташыбыз керек деп, айт маарек болсун деп кыргызча тилде жазып баштадым. Ошондой эле айттын, Рамазандын шаан шөкөтү деп фонарьларды кошуптум. Себеби Рамазандын эң чоң бир белгиси бул ушул фонарь болот. Андан кийин балдарга эң жаккан нерсе бул шарик. Эч бир бала шариктерди жактырбай койбойт. Жана кээ бир үйдү кооздоо үчүн кошумча нерселерди коштум. Ишкерлигимден түшкөн пайданы өзүбүздүн бир тууганыбыз бар. Гемодиализге түшүп калган, эки бөйрөгү тең иштебейт. 5 баланын атасы. Өзү исламский жаатта 3 окууну бүткөн кызыл диплом менен. Ошол байкебизге түшкөн пайданы кайрымдуулукка операциясына берейин деп чечтим.